Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде өлкө боюнча улуттук каада салттар менен адеп акылакты даңазалоого арналган кеңири иш-чаралар өтүүдө. Бул демилге кыргыз элинин руханий дүйнөсүн жаңыртууга, тарыхый мурастарды сактоого жана жаш муунга жеткирүүгө багытталган. Бала азыркы учурда заман талабына өзгөрүлүп атат. Ошол эле гаджет, жаңы технологиялар, телефонго көбүрөөк көңүл буруп, тилекке каршы азыр өзүбүздүн кырын жаран экенибизди унуткарып баратабыз. Ошол мен ойлойм, жалпы билим тармагында, ошондой эле ата-эненин максаты, ошол эле жалпы Кыргызстаныбыздын максаты бул балдарга патриоттук сезимди ойготуу. Биздин бирден бир максатыбыз балдарга таалим тарбия берип, ошондой эле улуттук иденттүүлүктү сактап калуу максатында балдарыбызга өзүбүздүн каада салтыбызды, ошондой эле улуттук оюндарыбызды, үрп-адаттарыбызды үйрөтө билишибиз керек. Элдик тарбияда чоң роль ойногон устат шакирт, салттуу бата, жет ата түшүнүктөрү тууралуу жаштар арасында түшүнүк аз. Бирок ошол эле учурда бооз үй тигүү, комуз чертүү, салттуу той өткөрүү салттары айрым жерлерде гана жанданып жаткан учурлары да бар. Кыргыздын улуттук оюндары упай, аркан тартышмай, эр оодарыш, анан улуттук оюндарынын эң бир өзгөчө бири улак тартышмай эң жогорку деңгээлде өттү. Мындай иш-чаралардын негизги максаты кыргыз элинин улуттук каада салттарын, кийим кечелерин, сайма, шырдак, уузчулук өнөрүн жана адеп акылак баалуулуктарын даңазалоо. Биз ушу балдарыбызга, окуучуларыбызга биздин келечегибиз болгондуктан каада салттар унутуп бараткандыктан биз ошо балдарды ошого үндөп, үйрөтүп, тарбиялашыбыз керек болуп атат. Азыр ошо бүгүнкү биздин иш-чарабыз жалаң үрп-адаттарда унутуп калып бараткан каада салттарды үйрөттүк, түшүндүрүп бердик да балдарыбызга. Ошол ат чабыш, кыз кумай, улак тартыш, унутупка калган шырдактарды кандай жасайт, боз үйдүн жасалголосу кандай болот. Кыргызда бизге эң керектүү нерселерди азыр ушу биздин балдар келечектерибизге айтып, эскертип